Аксы районунун Кара Төбө айылында жасалма муз тоңдурулду. Анын көлөмү 50-60 миң куб метр түзөт. Муз түтүк аркылуу тартылып келген булак суусунан жасалган. Бийиктен чача турган кадимкидей фонтан коюлуп, кышы бою муз тоңдурулган. Бул демилгенин үстүндө иштеп келген Кыргыз жайыты ассоциациясынын башкы директору Абдымалик Эгембердиевдин айтымында, жасалма мөңгү аркылуу кургакчылык мезгилиндеги сугатсуу көйгөйүн чечсе болот. Бул жерде жайыты жакшы, бирок суу жок болчу. Малга биринчи сугатка пайдасы тиет. Экинчи бул жердеги бактарга сугат жакшырат. 50 миң куб муз ээрип, бир 50 гектарга жакын аянтты ушу 1-2 сугатка кошумча жардам болот да. Жасалма мөңгү сугатты жакшыртуу максатында жасалууда. Кашка Суу айыл өкмөтүнүн Кара Төбө айылы сугат суу таңкыстыгы курч болгон аймактын бири. Жергиликтүү тургундар жасалган муздан ээриген суудан эми эгин талаасына пайдаланса болот. Жайытка барган малдар кыйынчылык болгон, суу ичпей, анан эрте эле ылдыйга качышып түшүп кетип, ылдыйда суугат жерлер бар да, анча-мынча чыккан булак бар. Ошого качып түшүп кетчү эле. Азыр аза жакшы. Азыр ушу мөңгүдөн тоңуп эме болсо, ошол жерге акыр орнотуп эме кылса, мына кенен эле суу ичип, мындай эме болуп калабыз, проблема чечилди деп ойлойм да. Жасалма мөңгүнү ишке ашырууда жергиликтүү элдин колдоосу чоң. Булак суусунан 2 чакырымга жакын аралыктан тартылып келген түтүктү казып көмүү иштерин жасашкан. Жасалма муз курууга жумшалган каражат Бириккен Улуттар уюмунун атайын долбоор аркылуу бөлүнгөн. Себеби бул жерлерде жайыттар малдын көптүгүнө байланыштуу, туягы менен уже чөптөр өспөй калганда, ошо айылдан тегеректен андан ушул жерди тандап жасадык. Быйыл 23-жылы дагы 2 жасалма мөңгү жасайбыз. Бирисин Сөгөт айылына, экинчисин Тогороксай айылына деп айтып атабыз. Бул каражаттар бөлүнгөн. Жайыт пайдалануучулардан дагы тышкары ушу мал оорусун дагы токтотот экен. Себеби биз мурдагы Өзгөн районунда да жасаган жасалма мөңгүбүз ошол жерде көп боор, курт оорусу менен ооруган малдардын оорусун токтотот экен, таза суунун пайдасы менен. Анан аялдардын дагы үй шартында ошо жайлоого чыккан мезгилде бир топ жумуштарын жеңилдетип берет экен да. Адистер билдиргендей, Кыргызстанда алгачкы жасалма муз 4 жыл мурун Нарын облусунун Жергетал айылында тоңдурулган. Бүгүнкү күндө алардын саны 12ге жеткен. Быйыл дагы ондогон жасалма мөңгүнү тоңдуруу пландалууда. Осмон Омсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.